2 күндө кайтарып берди, 2 күндө кайтарып берди. Жеп кеткен 1,5 миллионду 2 күндө кайтарып берди. Менин видеом себептен. Эсиңердеби? Мындан 2 күн мурда бир милиционер жөнүндө криминалдык видео илгем, криминалдык хроника. Ал милиционерди эсиңерде барыңарды. Формасына отурган под криминальный музыку. Бир талас баланы алдап, баткендик досунан алдыртып бир гисаровский порода койлорду. Анан аны 1,5 миллионго алдап кеткен да. Видео илип койдум эле, мына 2 күндө эле TikToktон 90 миң киши көрүп тур. Instagram, Facebook, YouTube'да кошкондо башка 100 миңдеги дагы 100 миң, ошондо 200 миң киши көрүп тур да. Мына 2 күн өтпөй эле, ал милиционер тиги азаматка жолугуп, алданып калган бала жолугуп, акчасын толук кайтарып бериптир. Мына көрдүңөрбү? 1,5 миллион сомдун эсебиндеги сумма болчу ортодо. Ишенбесеңер, мына азыр мен сүйлөп отурам, менин артыма кадрлар көрүп, ошо 2 күн мурунку сүйлөгөн видеомду көрөсүңөр, эстейсиңер. 15 секунд кадр дедим. Ал кадрдан кийин сразу эле ошол акчасы кайтарылган азаматтын ыраазычылыгын мага WhatsApp'тан сүйлөп аткан убасы бар. Анда бир мүнөттүк кирет, чыдап окуп койгула. Так что менин видеолорум эффект берип атат. Поисковый детективный агентствонун видеолору жанагы криминалдык музыка менен. Андыктан алданып калгандар, миллиондорду жетиргендер, айласы кетип жүргөндөр, милицияга жазып, прокуратурага жазып, сотко жазып, толук чыгара албай жүргөндөр, ооздуңарда чемнип отурасыңар. Кармай албай жүргөндөр жана аферисттерди. Кайрылгыла мага мен чыгарып берем мондай. Детективный частный агентствонун бюросунда видео чыгарып берем. WhatsApp номерим 0509 33 32 31. Кайрылгыла, эффективдүү таап берем. Мына 2 күндө көрдүңөрбү, 1,5 миллиондун сумма чечилди. 2 күндө. Мына көрүп койгула, ошол натыйжаны. Ой тобо! Коркунучтуу криминалдуу музыканын астына мурдагы милиция кызматкерлерин көрүп каласыздар, ким ойлоп тур? Мына азыр көрөсүңөр ким экенин. Мына, не турбайсыз, көрөсүңөр ким экенин. Не сол болсо да Нурлан майке, Алла разы болсун. Себепкер болуп, каршы кайтарганга себепкер болуп кеттиңиз. Ороз айында жакшы иш кылдыңыз. Рахмат сизге. Баягы милиционер болуп иштегениме кайтарып берген турбайбы? Баягы баткендик досунун алдына уят кылбай кайтарып берген турбайбы? Толук кайтарып бердиби? Все, Азамат Батыр, өзүң сурандың, удалить эт видеолор дедиң. Каршымды кайтарып берди тиги милиционер дедиң. TikToктон эле 2 күндө 90 миң киши көрүп коюптур. Бер жагын кошуп эсептеп эле койгон, Instagram'дарды, Facebook'тарды. Башагы 200 миң киши көрүптүр. Все, удалить эт салдым баарын. Анткени өзүң сурандың.